Саламатсыздарбы? Чак-чак каналына кош келдиңиздер. Сиздер менен Бактыгүл. Анда эмесе бүгүнкү рецебибиз өтө оңой, сонун жана баардык элдин сүймөнчүгүн ээлеген блинчик. Блинчикти эгер сиз менин жазган рецептим боюнча так кылып жасасаңыз, анда сиздин блинчигиңиз биринчи жолу жасап жатсаңыз дагы сонун болот. Мындай ажурный деп коет го, мындай тешик, жумшак, даамдуу жана ушундай идеалдуу блинчикти жасашты кааласаңыз, ушул видеону сөзсүз түрдө аягына чейин көрүп, лайк басып, комментарий калтырып, Чак-чак каналына катталып коюңуз. Анда эмесе кеттик. 30 чакты блинчик жасаш үчүн 2 жумуртканы табагыбызга куюп алабыз. 3-5 аш кашык шекер колдонобуз. Жана чай кашыктын учу менен туз, 5 аш кашык суу май кошуп, жакшылап чалып алабыз. Ал эми мен колдоно турган сковородкам 22 сантиметр диаметри. Жана ушул пропорциядан 30 чакты блинчик чыгат. Эгер көбүрөөк кылам десеңиз, мисалы 2 эсе, 3 эсе кылып 60 же 90 дана кылсаңыз болот. Мындан соң 600 мг сүт кошобуз. Бир сыйра чалып алып, 300 грамм унду 2-3кө бөлүп салабыз. Ундун акыркы бөлүгүн кошуп атканда 1 чай кашык разрыхлитель кошуп алабыз да чалабыз. Андан кийин 250 мг ысык кайнак суу куюп, дагы бир сыйра чалып алабыз. Ошо менен биздин камыр даяр болот. Ал учурда бул камырды даярдап атканда сковородканы какшытып ысытып алып, анан ортодон бир аз өйдөрөөк отто блинчикти ушундай куюп, кууруп, сонун кылып бышырып алабыз. Ал эми эгер сиздин жасап жүргөн блинчигиңиздин рецепти менен меникинде айырма болсо, айырмачылыгын комментарийде жаза кетиңиз. Чак-чак канал менен бирге болуңуздар. Сөзсүз түрдө каналыма катталып, колдоп, биз менен бирге болуңуздар. Блинчиктерим сиздерге жактыбы? Жаккан болсо, сиздерден лайк күтөм, комментарий күтөм. Чак-чак каналына катталып, ушул каналды колдоп коюңуздар.